Ассаламу алейкум достор, менин атым Эмир. Бул сабакта мен силерге кантип таргет аркылуу акча тапканды үйрөтөм жана таргетти кантип туура настройка менен кетириш керектигин үйрөтөм. Менин атым ошо Эмир, 18 жаштамын. Мен көп нишалар менен иштешкем. Недвижка, машина, тонировка ошо машина. Жана кандай ресторанный көп кейстер бар менде. Жана менин инстаграмыма подписка алып койсоңор болот. Таргет аркылуу башында силер кичинекей проекттерден баштасаңар болот. Анткени мен деле өзүм ошондой баштагам да. Таргеттен биринчиден мен проекттерди канча 10 000, 15 000, 20 000 сомдон деле алчумун. А так силер убакыттан кийин силер уже таргетти стабильно проекттерди 30 000ден 40 000 сомдон смело ала берсең болот. Ошондо главное биринчи убакыттарда силер таргетти хоть 5 000 болсо, 10 000 сом болсо, главное ошону ала бериш керексиңер. А так смело эң биринчи убакыттарда силердин чыгышыңар 50 000ге чейин чыгып кетиши мүмкүн. Вот. Бирок ал үчүн биз туура подход алыш керекпиз, стратегия, андан кийин ошо акчаны тапсаңар болот. Азыркы учурда мен проекттерди 40 000 сомдон анын жогору алам да. Анткени мен өзүмдүн продуктум построен, то есть мен аякта не только таргетти үйрөтөм, аякта мен уже видео да тартып берем. Ошонун баарын мен силерге могу сабактарда айтып берем да. Кантип таргеттин жанына уникальный торговый предложение кошуп койсо болот. Анткени таргет менен высокий чектерге чыгам десеңер, чисто запусктар менен чыгып кетсе болбойт. Чисто запуск менен чыгам десеңер, силердин чыгышыңар бир 20 000ге чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Ал максимум 30 000. А так таргеттин жанына уже биз бир УТП кошуш керекпиз. Силер ошо могу курста силер не только таргет үйрөнөсүңөр, SMM, мобилография, продажи, ошолордун баарын кошсоңор, силердин чыгышыңарды 50 000, 60 000ге чейин чыгарып кетсе болот. Андан мен силерди биринчи сабакта күтөм. Ал сабакта мен силерди рекламный кабинет менен кантип туура колдонуш керектигин көрсөтөм.